Окуу билим алдыңдагы шамчырак, окуй берсең маңдай ачык жаркырап деп кезинде Жусуп Баласагын атабыз таамай сөз айткан экен. Анан биздин бүгүнкү коомдо өлкөнүн келечеги жаштар деген сөз абдан көп колдонулат. Бирок келечек кандай жаштардын колунда дегенде билимдүү, илимдүү, ушундай окуган, өз адабиятын тааныган, тарыхын билген жаштардын колунда деп айтсак туура болсо керек. Бүгүн биз Жумгал районуна караштуу Кыз Арт айылындагы Айып Идинов атындагы мектептеги жакшы самалыкка күбө болуп атабыз. Жыл сайын 10 жылдык, 20 жылдык маарекелер өтүп жүрөт. Анан быйылкы мына 2014 жылкы бүтүрүүчүлөр, 96 жылкы мырзалар өздөрү окуп билим алып кеткен мектепке 500 миңге, жарым миллионго ушул канааны толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүшүп, бүт текчесинен тартып, акыркы басмадан чыккан китептердин баардыгын алып келип, ажайып бир сонун китепкананы ачышты. Анан мектептердеги ушундай 10 жылдык, 20 жылдык жолугушуулар болот. Анан башка мектептерде да ушундай кээ бирлери идея издеп аткан болсо, ушинтип китепкана ачса болот экен. Биз азыр көрүп суктанып атабыз. Мисалы, кыргыз адабияты, эпостор, дүйнөлүк которулган китептер, анан жашоого шыктандыруучу китептер, окуучуларга, мугалимдерге арналган эң сонун басмадан чыккан китептер мына текчесинде турат. Бул жакта болсо мынакей Чыңгыз Айтматов, Исхак Разаковдун кыргыздын чыгаан уулдарынын сүрөттөрү турат. Жалпы эле бул жакта дагы китептер, окуучулар окуй турган, кошумча сабак даярдай турган столдору менен кабинет абдан сонун даярдалыптыр. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр көргөн доскалар бар экен. Мынакей. Буга чейин бул мектепте окуучулардын методикалык китебин сактаган китепкана болгон экен. Мына бир канааны атайын даярдап бөлүп берип, ушундай сонун китепке толгон акыл, билим кен байлыгын ушул жерде ачып отурушат. Буга чейинки басылышынан дагы таап келдик. Ачып көрсөк болот да. Ачып көрсө болот ооба. Баракелде. Ак жарыктын айыкпаган сыныгы. Ушул китептер жакшы. Манас эпосу боюнча китептер бар экен. Кыргыз адабияты бар экен. Түгөлбайдыгы эң чоң Сыдыкбек Жолден. Кайсы бирини бар эле? Юдахинден. Юдахинден. Сөздүн экен да кыргызча орусча. Түгөлбай Сыдыкбеков жол дейт. Төлөң Асылбековдун чыгармалары экен, Бул жак кеткен. Көк асабада болуш керек. Көк асабада бар экен. Көк асабада. Каныбек дейт. Азиянын арыстаны, Кара Шуңкар, Кара ат дейт. Маркумдар үнү, Майдан. Балдар адабиятындагы Балдар адабияты боюнча китептер бар экен, Айтматов бар экен. Жалпы эле бар. Тиги жакта Чомоктор. 980 китеп, бул дээрлик баардыгы жаңы китептер экен. Анан дагы 300 китеп келет деп атабыз. 1000ден ашык китеп болот экен. 1000ден ашык китеп кыйла эле акча болот да, өзүчү каражат. Анан ушунун баардыгын жанагы сиздердин 500 миң акчанын ичине сатылып алынды. Анан канаанын ичиндеги ушул жабдыктар, эмеректердин баардыгын ошого сатып алдыңыздар, Ооба. Жалпы эле ошол балдар эме кылышты. Баягы балдар башында көндүргөнүнө кыйынга турду. Андан кийин кичти калган бүт элестер жүрүп, мен чындап эле айтып коелу, мынтип коелу деп эле ал ортодо эле жүрөт. Баракелде. Мынакей бүгүнкү өнүгүү борбор китепкананын башчысы, жетекчиси Айгүл эжеке. Айгүл эжеке, сиздин кубанычыңызда чек жок болсо керек. Бүгүнкү 10 жылдыктар тартуулаган китептер, бүгүнкү деги эле иш-чара жөнүндө айтып берсеңиз. Эми туура айтып атасыңар. Чын эле бүгүнкү болуп аткан иш-чарагачы кубанычыбызга чек жок болуп жатат. Эми мындай нерсени көп эле киши жаза албайт окшойт да. Азыр кубанычтуу болуп атабыз, что жаштар, силердей болгон жаштар ушундай кылып билимге көңүл бөлүп баштаганыңарга, китепке көңүл бөлүп башталганына кубанычта болуп жатабыз. Эми бул бир чоң байлык келди го биздин мектепке деп атабыз. Эми ушул байлыкты жанатан бери жакшы айтып атасыңар, жакшы колдонуп, пайдаланып, ошонун үзүрүн көргөзүп, анан кайра результатын көргөзүп бере алган болсок экенбиз деп ичимден ойлонуп жатам мен. Анан жана дагы жакшы айтылып кетти. Китеп деген бул чоң аманат деп. Ушул аманатты аткарып кетиш бул жердеки ушу жетекчиге чоң бир
жоопкерчилик болуп жатат деп өзүм ичимде ушул нерсени ушу балдар ишенип берип жаткан нерсени актап кетсек экенбиз деген аябай чоң милдет болуп жатат. Жакшы эжеке, эми бул өнүгүү борбордо кошумча сабактар болот экен, столдору жетиштүү, доскасы бар экен. Анан бул жерде өзгөчө айнек менен тосуп койгон жакшы болуптур, окуучулар залда ары бери өткөндө. Бул жерден жок дегенде окубаган окуучу да китеп карап өтүп турат экен деп атам да. Жакшы болуптур. Эми мындан кийинки демилге сиздин колуңузда болот экен. Буга чейин мектептин өзүнүн китепканасы бар экен, окуу китептери сакталган китепкана экен. Көбүнчө окуу китептерибиз ооба. Ушул Кызарт айылындагы 2014-жылкы бүтүрүүчүлөр 1996-жылкы мырзалардынга абдан чоң ыраазычылык, Кыргызстандагы үлгүлүү бир ишти жасашты жана келечек үчүн бир түбөлүктүү чоң иштин башташты десем болот. Бул жерден окуган жаштар келечекте сөзсүз китеп окуган жаштар билимдүү болот, билимдүү жаштар өлкөнүн өнүгүшүнө абдан көп салым кошот деп ишенебиз. Ийгиликтер арта берсин, анан Кыргызстаныбызда өнүгүү болсун, ар бир жерде ушундай үлгүлүү иштер боло берсин. Кызарт Айып Идинов атындагы орто мектеби.